Assalamu алейкум, кымбаттуу мекендештер. Бүгүнкү биздин даярдап сиздерге берчү маалыматыбыз бул кесип тандоого байланыштуу болмокчу. Бүгүнкү күндө айрыкча жаштар кесип тандоодо өтө көп көйгөй бар экендигин жашырбай келишет. Ошол себептен бүгүнкү жаштарыбызга келечек ээлерине аз да болсо жардам болсун деп кесип тандоого байланышкан азын-олак маалымат кетирели деп чечтик. Эгерде бул видео жакса, алдына лайк басып, жана кандайдыр бир сунуш пикирлер жаралса, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Анда бүгүнкү суроого кайрыла турган болсок, кесипти кантип туура тандоого болот? Адам баласы өмүрүнүн 1/3 бөлүгүн иштөө менен өткөрөт. Мындан улам кесип тандоо жашоодогу эң маанилүү чечимдердин бири экендигин түшүнүүгө болот. Кесип тандоо мындан 100 жыл мурун анчайын деле маселе жаратчу иш эмес эле. Көбүнчө балдар атасынын кесибин улантышчу. Ал кезде кесиптердин бири-биринен айырмачылыгы дагы жок болчу. Индустриянын өнүгүүсү менен жаңы кесиптер пайда болуп, жаңы иш мүмкүнчүлүктөрү да жаралды. Мурунку коомдук түзүлүштүн бузулушу менен адамдардын кесиптер жөнүндө маалыматы кеңейди. Мунун натыйжасында кесип тандоодо татаалдаша баштады. Ар бир киши кичинекейинен баштап эле чоңойгондо ким болоорун ойлоп, келечеги жөнүндө кыялданат. Мектепти аяктаган соң ошол кыялдарды ишке ашырууга мезгил келип жетет. Бирок жаштардын көбү кесип тандоодо бир чечимге келе алышпай, убара болушат. Өмүр бою бирге боло турган кесипти тобокелге салып тандоо туура эмес. Кесипти тандоодо эмнелерге көңүл буруу керек? Биринчи, жөндөмдүүлүк. Кесип тандап жатканда ар бир адам өзүнүн тубаса талантын эске алуусу керек. Кээ бирлер сүйлөө жөндөмүнө, эсептөө жөндөмүнө ээ болсо, айрымдары искусствого, музыкалык аспаптарды ойноого же сүрөт тартууга шыктуу келет. Экинчи, кызыгуу. Кызыгуу көбүнчө белгилүү бир убакыттан кийин өзгөрүп тарап кетиши, тескерисинче өмүр бою калышы да мүмкүн. Ошондуктан жаштар өз кызыгуусуна жараша кесип тандап жатканда жакшылап ойлонуусу абзел. Колк мүнөз. Адамдын өзү жөнүндө ойлоосу, өзүнө берген баасы менен тандаган кесиби арасында кандайдыр бир байланыш болот. Жаңылыштык менен туура эмес кесип тандоо кишинин мүнөзүнүн өзгөрүшүнө, ишине канааттанбоосуна түрткү болот. Адам бат чарчайт. Андыктан кулк мүнөз кесипти тандоодогу маанилүү факторлордун бири болуп саналат. Кесип тандоодогу катачылыктардын бири кайсы кесип менен көп киреше таба алам деген ой менен чечим чыгаруу. Айрымдары иши тынч болсун деп оңой адистикти тандашат. Мындай жол менен кесип тандаган адам иш жүзүндө өзү күткөндөй жыйынтык ала албай калса, көңүлү сууп, иши болгон кызыгуусу жоголушу мүмкүн. Эмесе жогорудагы кеңештерди эске алуу менен кайсы багыт сизге туура келерин карап чыгыңыз. Биз төмөндө бир нече кесиптерди айтабыз. Ошол кесиптерге эгер сиздер багытыңыздар болсо, өзүңүздөр тандашыңыздар мүмкүн. Мисалга, педагогика, информатика, дене тарбия жана спорт, айыл чарба, ветеринария, табигый илимдер, медицина, юриспруденция, инженерия, коммуникация, теология, экономика, гуманитардык илимдер, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент, политология. Андыктан мындан да башка кесиптер толтура, бирок ошол кесиптердин дагы ичинде кесипкөй болуу бул эң чоң маселе. Ошол себептен кесип тандооңуздарга, жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз, айрыкча жаштарга. Туура кесип тандоо, туура келечек.